Салам достор, бул Кыргыз медиа каналы. Бүгүн Хабиб Нурмагомедовдун кысача өмүр баянын жана кийинки атаандашы ким экендигин айтып өтөбүз. Видеону баштаардан алдын каналга лайк басып жана катталганды унутпаңыз. Хабиб Нурмагомедов UFC уюмунун жалпы рейтинги боюнча 2-орунда турат. Аталган уюмдун тарыхында эң көп гонорар ала турган спортчу. Ал ушул жылдын 8-сентябрында Абу-Даби шаарында америкалык мушкер Дастин Пориени жеңип, чемпиондук титулун сактап алды. Сыйакы катары ага UFC тарабынан $6 миллион берилери кепилденип, бул рекорддук сумма экендиги айтылган. Бүркүт кайман атын алган мушкер октагондо бир дагы ирет жеңилген эмес, MMA боюнча 28 беттештин жеңүүчүсү. Хабиб 1988 жылы 20-сентябрда Дагестандагы Силди айылында туулган. Улуту Авар, атасы Абдулманап Нурмагомедов эркин күрөш жана самбо боюнча Украинанын чемпиону. Атасынын агасы көчүрмө самбо боюнча дүйнө чемпиону. Ал эми таекеси эркин күрөш боюнча спорт шебери. Хабиб иниси Абубакир менен 5 жашынан тарта атасынын колунда машыга баштаган. 2001 жылы Хабибдин үй бүлөсү Махачкалага көчүп келет. Атасы ал кезде көчүрмө самбодо машыктыруучу болуп турган. Хабиб эркин күрөш менен машыккан. Ал бир ирет кассетадагы эрежесиз уруштарды көрүп, бул спортко кызыгуусу артып баштайт. Бирок атасы күрөштө дагы үйрөнүш керектигин айтып, самбо жана дзюдого берген. Сыягы учурда күрөштүн камчы салдырбай тургандыгы да ушундан болсо керек. Аюу менен алышып. Хабиб 2018 жылы алгач ирет UFC уюмунун чемпиону болгондон кийин социалдык тармактарда анын кичинекей чагында аюунун мамалагы менен алышкан видеосу тараган. Видео 1997 жылы Махачкалада тартылганы белгилүү болгон. Атасы Абдулманап Нурмагомедов Хабиб өзүнөн оор мамалактан коркпой күрөшкөнүн айтып берген. Быйыл 2019 жылы Нурмагомедовдун мамалак менен күрөшкөн видеосу жарыяланган. Видео качан тартылганы белгисиз, бирок спортчунун азыркы кези экендигин көрүүгө болот. Хабиб 19 жашында спортту таштап күзөт кызматына жумушка орношууну чечет, бирок атасы болбой коет. Эгер сен бир жерде иштесең, машыга албайсың. Спортчу болуш үчүн өзүңдү ага бүтүндөй арнашың керек. Сенин милдетиң жакшылап тамактанып, залды калтырбай баруу. Калганын мен берем. Сага суу менен жол кире жана акча эле керек. Ал эми тамакты үйдөн ичсең болот, деп айткан. Хабиб Нурмагомедов 2008 жылы аралаш мушташ боюнча профессионалдар арасында CSFU Champions League турниринде атаандашын муң туукмасы менен утуп, карьерасындагы алгач жеңишин камсыздаган. Андан кийин BAC, TFC, M1 Pro FC уюмдарына беттеш өткөргөн. Мушкер 28 беттеш тутуп, бир дагы ирет жеңилген эмес. Ал жакта мелдештердин онун муң туукмасы менен, дагы онун калыстардын чечими менен ал эми 8 нокаунттар менен утканы жазылган. Хабибдин кийинки атаандашы ким? Үстүбүздөгү жылдын 8-сентябрында Россиялык мушкер Абу-Дабидеги UFC 242 мелдешинин алкагында америкалык мушкер Дастин Пориени муң туукмасы менен жеңип, чемпиондук наамын 2 ирет коргоп калды. Эксперттер анын кийинки атаандашы Фергюсон же Конор Макгрегор болот деп жоромолдогон. Анткени менен Хабибдин менеджери Али Абдул-Азиз анын каршылашы Джордж Сен-Пьер болушу мүмкүндүгүн жар салды. Ал арада россиялык мушкер менен беттешкиси келгендер көп болууда. Маселен, UFC уюмунун мурдагы чемпиону Вудли менен мушкер Джастин Геджи беттешүү ниети бар экенин билдирген.